Саламатсыңарбы, урматтуу менин окуучуларым. Бүгүн балдар силер менен биз жаңы тема өтөбүз. Сагыздын темасы ой жүгүртүү. Балдары, биз буга чейин кептин түрлөрү менен таанышканбыз. Кептин төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү. Биз буга чейин силер менен кептин баяндоо жана сүрөттөө түрүн өткөнбүз. Бүгүн кептин ой жүгүртүү түрүнө токтолобуз. Бүгүнкү сабакта ой жүгүртүүнүн структурасы, тезис, далилдер, тыянак жөнүндө билесиңер. Аларды байланыштыруучу каражаттарды колдонуп текст түзө аласыңар. Ой жүгүртүү деген эмне? Логикалык ыраттуулук менен бир нерсе жөнүндө ойлоо, ачык айкын, ишенимдүү, жүйөлүү далилдер, мисалдар менен бекемделген адамдардын ой пикирин, сунушун, жекече көз карашын билдирүү ой жүгүртүү деп аталат. Ой жүгүртүү 3 бөлүктөн турат. Биринчи тезис, экинчи далилдөө, жүйөлүү пикирлер, мисалдар жана фактылар. Үчүнчү жыйынтык кортунуда. Балдар, бардык эле тексттер ой жүгүртүү боло бербейт. Анткени ой жүгүртүү болуш үчүн ал тексттин өзүнүн өзгөчө түзүлүшү болуш керек. Башка айтканда, биринчи тезис берилиш керек. Тезис деген эмне? Тезис деген бул далилдениши керек болгон маселе болуп эсептелет. Ал тезисти далилдеш үчүн жүйөлүү пикирлер, мисалдар, фактылар эмне үчүн, себеби деген суроо аркылуу ишке ашат. Ошол жүйөлүү пикирлер, мисалдар, фактылар көрсөтүлгөндөн кийин мындан эмне чыгарууга болот? Мындан биз ошондуктан демек деп жыйынтык корутунду чыгарууга болот. Биз азыр силер менен чогуу бирдикте ушул ой жүгүртүүгө текстине ылайык текст түзүп көрөлү. Бизге экологияны сактоо керек деген тема берилди. Кыргызстанда алтын каздырууну токтотуу керек деген тезис ташталды. Эмне үчүн ушу алтын каздырууну токтотуу керек? Ушуну биз азыр далилдеп, ар кандай жүйөлүү пикирлерди, мисалдарды, фактыларды көрсөтүп, анан аны жыйынтыктайбыз. Жаратылышты, экологияны, сууну талкалап жатышат. Кирешенин баары Канада, АКШ жана Австралия сыяктуу өлкөлөргө кетип жатат. Алдыңкы 5-10 жылда Кыргызстанда экологиялык кризис болот. Мына ушундай фактылар, далилдер, жүйөлүү пикирлер айтылды. Эми мында биз кандай жыйынтык чыгарууга болот? Же болбосо кантип биз корутунду чыгарып текстти жыйынтыктай алабыз? Ошондуктан экологиялык кризистин алдын алуу үчүн азыртан кам көрүшүбүз зарыл. Ал үчүн туризмди өнүктүрүп, кооз жерлерибиз менен дүйнөгө таанылып, экономикабызды көтөрүшүбүз керек деп жыйынтыктадык. Демек, бул текст 3 бөлүктөн турду. Биринчи тезистен, экинчи далил, фактылар, жүйөлүү пикирлер көрсөтүлүп, тезис аныкталды, далилденди. Андан кийин ушул Кыргызстанда чындап эле алтын каздырууну токтотуу керектиги жөнүндө биз корутунду чыгардык. Эми балдар, биз да өз алдыбызча чогуу башка текст түзүп көрөлүчү. Мисалы, мен дарыгер болгум келет деген тема берилди. Буга төмөндөгүдөй тезис ташталды. Келечекте дарыгер болууну каалайм деген. Эми ушул тезисти биз ар кандай мисалдар менен, далилдер менен, фактылар менен көрсөтүп далилдейбиз. Эмне үчүн, эмне себептен дарыгер болууну каалайсың? Ушуну далилдегенге бир нече сүйлөмдөрдү түзүп, андан ошондуктан доктур болуу адамга керек болчу эң жакшы кесиптердин бири экендигин корутундулап жыйынтыктайбыз. Эми ушул текстти чогуу окуп көрөлү. Келечекте дарыгер болууну каалайм. Анткени азыркы учурда дарыгерлик кесип биздин элибиздин ден соолугу, өмүрү үчүн өтө зарыл болуп турат. Айрыкча COVID-19 оорусу дүйнө жүзүн каптаганда докторлордун салымы өтө чоң болду. Канчалаган адамдар бул оорудан запкы тартышты. Ошондо биздин дарыгерлер өмүрлөрүн сайып, күнү түнү көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калышты. Өздөрүнүн чыныгы атуулдук, эрдиген парызын аткарышты. Ушундай оор кырдаалда дарыгерлер жетишсиз болсо да болгон мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөндүгүн элибиз баалап,
келечекте бул кесип ээлерин көп даярдоо керектигин түшүнүштү. Ошондуктан дарыгерлик кесип адам жашоосу үчүн эң зарыл кесип экенине ынанып, мен да элиме кызмат кылууну чечтим деп жыйынтыктасак болот. Көрдүңөр балдар, демек бул жерде ой жүгүртүү тексти ушундай бөлүктөрдөн турат экен. Биринчи тезис, экинчи далил, фактылар, мисалдар, үчүнчү корутунду жыйынтык. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. Китебиңердин 72-нчи көнүгүндө текст турат. Ушул текстке өзүңөр тема коюп, анда ошо ой жүгүртүү текстине ылайык төмөндөгүдөй бөлүктөр боюнча иштегиле. Биринчи текстте айтылуучу ой эмне жөнүндө айтылганын далилдегиле. Андан кийин аныктоо үчүн кандай далилдер, мисалдар келтирилгенин айткыла. Үчүнчү, кандай корутундун жасалгандыгын айтып бергиле. Мындан сырткары, китебиңердин 73-чү көнүгүүлөрүн дагы ушул ой жүгүртүү текстине ылайык иштегиле. Ушу менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.